Улуу Атамекендик согуш башталганда ошо Кыргыздын абдан бир ал күчкө толуп турган бир жигиттер, эркектерин баары майданга аттанып, көпчүлүк жумуштарды бул кары картаңдар, аялдар, балдар жасап калган. Анан алардын ичинен дагы бир өзгөчө ошо эмгекте эрдик жараткандар болгон. Мисалы, анын бир түрүү далили катары бул биз Керимбек Шопокова апабызды алабыз. Бул инсаныбыз ошо мамлекет койгон кызылчадан бир 210 центнер ал деген милдеттеменин ордуна ар бир гектарынан 700 центнерден звеносу менен баягы түшүмдүн үрөөнүн жыйнаган. Бул ошол мезгилде бир абдан чоң рекордтук көрсөткүч болгон. Бул эмгеге бааланып 57-жылы социалдык эмгектин баатыры деген наам берилген. Ленин орденин алган, эмгек кызыл туу жогорку сыйлыктары менен сыйланган. Анан бул инсаныбыздын бир өмүрүнүн кызыктуулугу да ушунда. Бир үй бүлөдөн ушу эки баатырдын чыгышы. Керимбек Шопокованын жолдошу Дүшөн Шопоков 1941-жылы фашист Германия болгон күчү менен ушу Москваны алуу үчүн Москвага басып киргенде 28 баатырдын катарында фашист Германиянын ошо чабуулун токтоткондордун бири, 28 баатырдын бири, ошол себептен Советтер Союзунун баатыры болгон. Байбичеси социалдык эмгектин баатыры болуп атат. Ошентип биз бир үйдөн ушу эки баатыр чыккандыгын билебиз. Биздин жаштарыбыз угуп, муну менен абдан бир кубанып, ошол бир үлгү тутуп, баягы биздин бабаларыбыздын бир эмгеги менен, эрдиги менен, согушка кошкон салымы менен таанышып кетишет. Керимбек Шопокованын өзүнүн ошол мезгилде кийген жанагы звездосу менен кызылчадан эң жогорку түшүм алып аткан мезгилде кийген өзүнүн формасы, анан мына кол күрөгү. Бул мезгилде баягы бүткүл мамлекеттин күчү фронтко баягы согуштук куралдарына кетип жаткандыктан биздин аталарыбыз, апаларыбыз көпчүлүк жумушту ошо кол эмгек менен кылган. Ошо кол эмгекте дагы бир эч бир күнү түнү эс албастан баягы ушунчалык жан дили менен берилип иштеп, ушундай эң жогорку көрсөтүшкө жеткен.